Assalamu алейкум. Урматтуу министр мырза, өткөн жолу сурандык эле, ушу көзүбүз менен көргөндөй кылып, мен уккандан бир көргөн презентация кылып берсеңиз, биз көрөлү, ошондон кийин тыянак чыгаралы деп. Демек, ушундай түшүнсөк болот, ушул каражат, ушундай долбоордун эсебинен жумуш орундары түзүлүп атат. Аялуу катмардын өкүлдөрүнүн идеялары ишке ашып атат. Региондордо кандайдыр бир жашоо жанданып атат. Ушинтип айтсак болобу? Бул ошонун эң негизги мааниси. Эң негизги мааниси. Бергенде дагы акимият же губернатор каалагандай бир комиссиянын негизинде, туурабы? Болсо райондо комиссия болот, жергиликтүү депутаттар болот, коомчулук болот, баардыгы бирге эметип ушул өткөндө мен ушул долбоор тактайын деп сиз менен жеке-жеке сүйлөшкөндө дагы ушундай түшүндүм, туура эле түшүнүп атамбы? Мисалы бир мал сатыла турган болсо дагы акча өзүнө берилбейт, комиссиянын өкүлдөрү кошо барып сатып алат, ушундайбы? Эми бул мындай, биринчи иретте акчаны колуна эч ким бербейт. Ар бири болсо банкта счетту ачат. Анан кийин банкта счетту ачкандан кийин дагы тиги банктан тиги эмечи ким бирөөгө которуп койбосун депчи, ошондой болбош үчүн жанакы бизнес пландын колуна алып алып, счет фактураны текшерип, биздин кызматкер бирге барат да банкка. Эң башкысы ушуну сурайын дегем, анткени билесиз, адамдар акча колуна тийгенден ниет өзгөрүп кетет дагы, бизнеске деген акчасын тойго, бир башка нерселерге да буруй мүмкүн да, базалык уяганга, кийин сатып алганга жана башкагачы. Эгер ушундай механизм болсо, буга ынанса болот. Буга чейин президент демек бар экен да, ушундай эле долбоордун негизинде ачылган ишканалар, туурабы? Анан дагы бир маселе, ошол алган каражат үстүнө үстөк пайыз кошулуп кайтарылабы же пайызы жок кайтарылабы? Эми бул сууда эмес, бул бекер берген акча. Канча алса ошончо гана кайтарабыз? Кайтарбайт. Кайтарылбайт, Бүттү, ушуну алды. Жок, айтайын дегеним, биз алып атпайбызбы? Кайтарымсыз акча. Биз чет өлкөгө алган институтка кайра процентмен кайтарып беребизби же өзүнө эле кайтарып беребизби ушул акчаны? Такабы, бул проект болсо 50 жылга, анын ичинде болсо 10 жыл биз эч кимге акчасын бербейбиз, кийин беребиз. Анан кийин проценти жок. Проценти жок. Процент жок. Ушул проценти жоктугу өтө маанилүү, анткени процент билесиз, бул сүткорлук, кээде ушул дагы чоң мааниге да. Ийгилик каалайбыз, ошол бир сөзүбүздү эки кылбай, улук башыңызды кичик кылып, ушундай аябай дыккат даярданып келгениңизге чоң рахмат. Ийгилик. Рахмат.